Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун демилгеси жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен республикалык бюджеттен каржыланган Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн административдик имараты бүгүн 1 ноябрда салтанаттуу түрдө ачылууда. Кырк миңге жакын калкты тейлеген Манас районунун ички иштер бөлүмүнүн 2 кабаттуу заманбап имаратынын курулушу бүттү. Жаңы имарат 28 бөлмөдөн туруп, жалпы аянты 750 чарчы метрди түзөт. Имарат ичи сырты заман талабына ылайык жасалып, жарандарды кабыл алуу бөлмөсү даярдалды. Кызматтык бөлмөлөр техникалык каражаттар жана эмеректер менен камсыздалды. Имаратка киребеште текшерип өткөрүү пункту курулуп, турникет орнотулду. Жарандарга сервистик тейлөө көрсөтүү үчүн бирдиктүү терезе салынды. Милиция бөлүмүнүн короосуна бир нече арча көчөттөр отургузулуп, көрктөндүрүлдү. Кызматтык автоунааларды токтотуучу жай курулду. Кызматкерлерге жана келген конокторго ыңгайлуу шарт түзүү максатында аллея жасалып, фонтан курулуп, тегерек четинде отургучтар орнотулду. Аллеяга ички иштер органдарынын ардагери Анарбек Сопубековдун ысымы ыйгарылып, айкели тургузулду. Мындан сырткары кызматкерлердин дене тарбиясын жакшыртууга багытталган 470 чарчы метрди түзгөн спорт зал оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Спорт залда жуунуучу жана кийим алмаштыруучу бөлмөлөрү дагы каралган. Курулуш иштери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен республикалык бюджеттен каржыланды. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө Манас районунун ички иштер бөлүмүнө ГАЗ Соболь үлгүсүндөгү кызматтык автоунаа тапшырылды. Ошондой эле ички иштер органдары менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барган бир нече жергиликтүү тургундар жана кызматтык милдеттерин так аткарган кызматкерлер сыйланышты. Милициянын подполковниги Токторбаевич Жанышбек Ардыковичке, Манас райондук иштер бөлүмүнүн башчысына мөөнөтүнөн мурда. Жолдош полковник, милициянын подполковниги кезектеги наамын алууга келди. Бардыңыздарды мына областыбызда болуп аткан жакшы майрам ачылыш менен чын жүрөктөн куттуктайм.